Özülüp kaldı. Turup beredi da bul konç. Bununuz da pişip kalıp Жок, durgo. жок. Ki emi çıka başladı. Eldik emi күчүнө кирип эми центнер бере баштады да. Sizdeki уже ayakta otat. Биз Dostlar, bugün biz Elizbek akebizдің koğun talasındabız. Азыркы учурда элибиздин коондору эми чыгып аткан болсо, Элизбек акебиз биринчи түшүмдү уже жыйынтыктап жатат. Бул дегени коондун кымбат маалында жакшы пулдап алды, жакшы жыйынтык көрсөтүп алды деген. Эми достор, бүгүнкү эфирибиз алгачкы эфир. Ушул коонду кантип туура жана эрте бышырып алуу жөнүндө сөз болот. Биз менен болуңуздар. Assalamu alaikum. Koonumuzdun damını tatып gördük. Действительно аябай дамды экен. Анан бысмыла дегенде эле биз ушул бүгүн бул дагы насип экен. Бул жака келип атып бир иш-чара катыштык элек. Ошол жерден бир шириндик бизге тартуулашты эле. Биринчи подкастыбыз ушул ширин болсун деп. Мен дагы ушуну жана келип атып ала келдим эле. Бул ошол таттуу сизге насип экен. Рахмат. Келип атканда ушул бизге тартуула кылды эле. Багери таттууларынын шириндиктери ушул видеогөлөргө пост кезип коебуз, Рахмат. Элизбек аке, канча жылдан бери ушул коон өстүрүү боюнча алектенесиз? Эмне болду бул коонду тандап калдыңыз? Ушул көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенебиз. Ушул коондарбыз эгип ушу дыйканчылык кылабыз. Бул эң жакындан бери ушул 7-8 жылдан бери ушул Дакара F1 деген коон эгүүнү баштадык. Бул коон эрте пышат, ширин, анан кийин чыдамдуу, катуу, эзилип кетпейт, агып кетпейт. Ошондугуна кызыгып бул Дакара F1 деген коонун эге баштадык да. Мисалы, азыркы учурда сиз эң алгачкылардан болуп коонду бышырып алган дыйкансыз да. Ооба. Мисалы, ошол эле учурда бир аз эле нарааракта, бул жаракта сиздин кошуналарыңыз ошол эле Дакараны эккен да. Бирок алардан сиз озуп биринчи өндүрүп алдыңыз. Мунун эң эмне сиз алардан ашыкча бирдеке кылдыңыз, сиз алардан эртерээк чыгарып алдыңыз? Эми биринчиси Алладан болот биринчиси. Алла бышырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат го. Силер бир эгинди эктим, тиктим дегиле, бышырдым дебегиле дейт да. Биз эгебиз, суусун коебуз, дарысын салабыз, трактор жүргүзөбүз, башка иштерин кылабыз. Колдон келишинче аракет кылып, негизи бышыруучу, өстүрүүчү Аллах Таала да. Ошондуктан биринчи Аллах Тааладан болот баары. Береке, чоңойтуп бышыруу. Анан буну биринчи баштоодон урукту туура тандаш керек. Урукту анан жерди туура тандаш керек. Жерди күзүндө айдоо кылып, тоңдурма кылып коюш керек. Анан колдон келишинче эрте эгиш керек. Бул урукту биз ушу марттан баштап күлөккө салганбыз парникте. Бир ай ушул парникте турду. Азыр агротехникасын акырын өзүнүн этабы менен бир айтып өтөбүз, бирок ага чейин эмне үчүн сиздики биринчи бышып калды? Башкалардан айырмаланып. Мисалы, сизден деле ысыгыраак жер бар да, мисалы, Шамалсай, анын бул жагы Кызылжар. Бирок ал жактан бир аз эртерээк бышып калды сиздики. Биздики эрте бышканды ошол урукту туура тондоо жана агрономдор менен туура иштөө, анан керектүү витаминдерди берүү. Биз мына сен менен кыштан бери иштешип аткан болсок, ушул урукту, ушул эко жемиш Агровет Азия магазинин ачкандан баштап ошол урукту тандоодо жакшы оригинал уруктар экен, жакшы коондор жакшы болду, чоң болду. Анан кийин ушул керектүү витаминдерди алып, силер менен кеңеш сурап, консультация сурап ушу иш алып бардык. Ушул керектүү витаминдерди бердик, кальций, калий деген. Бул дыйканчылыкка дагы, коонго дагы азот, селитра менен эмес экен да. Адам дагы айран ичкиси келет экен, сүт ичкиси, компот ичкиси, мороженое жегиси келет экен. Ошондой сымал бул коонго деле селитра мача менен салып эле коюп тек коюш керек экен. Керектүү витамин, кальций, ошондой витаминдерди чачып туруш керек экен. Ошол силер менен кеңешип, консультация алып, ошол дарыларды алып чачкандыктан тезирээк бышышка жакшы болду да. Тезирээк өрчүп, анан сууктан, мисалы үчүн антистресс алдыкпы. Ошол суу башында эккенде ошол
ошого каршы дары чачтык, антистреске, суукка каршы, ошол сууктарды тоготпой, тез өсүп, тез пышууга жана түшүмдөрдү чоңойтууга өтө чоң жардам болду да бул дагычы. Мындай кылалы. Көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болуш үчүн бардыгын баштан баштайлы. Биринчи эмнеден баштайбыз? Эң алгач. Ошол баштаган күнүбүз мисалы кайсыл число болот? Мисалы эмки мына 26-жылга коон дегендер кайсыл күнү эмнени башташ керек биринчи? Ушул кышында эле парникти тургузуп коюш керек. Кышында курук турат. Анан кийин ошо күлөктөрдү салдырып, урук алып, ушул марттын башынан баштап, ошол күлөккө уруктарды эгиш керек. Марттын башында, марттын 5-ine чейин уруктарды эгип алыш керек. Эгип алыш керек күлөккө. Кайсыл канча күндө көчөт даяр болот? Ошо 1 айда даяр болот. 1 айда даяр болот. Демек 1 айда даяр. Марттын алгачкы күнүндө эккен болсок, апрелдин баштарында талага алып чыгып отургузсак болот да. Алып чыгып отургузабыз. Эми көчөттү бүтүрүп алдык. Көчөттү эми эккенден кийин суу эле куюп турабыз да. Же болсо эмнелер менен азыктандырдыңыз же да? Ошол ага чейин ошол витаминдерди чачтык. Привикур көчөт чыккандан баштап привикур чачтык. Андан кийин ошол көчөт отургузгандан кийин апрель айында суук болгондуктан, аба ырайына ошол антистреске каршы дарыларды чачтык. Макул, азыр көчөттү өстүрүп алдык. Жерди кантип даярдаш керек? Жерди ошо кышында тоңдурма кылып амач кылдырып койгонбуз. Жазында фреза салып туруп эле 90 агатка алып туруп, пленка тартып даярдап койгонбуз. Агаттардын ортолугу канча болуш керек? Бугордуку канча, андан кийинки бугорго чейин ортолугу канча болуш керек? Биз 90 агатка алдырабыз негизи. 90 агатты ортодо бир така калыш керек. Же 2 така калтырса дагы азыр кененирээк болот. Азыр мынтип кысылбайчы. Кысылбай 2 така калтырса дагы жакшы болот экен. Бирок жерди үнөмдөшкө туура келип калгандыктан биз ортого 1,90-дукту калтырып эккенбиз да. Эми азыр дыйкандар түшүнсө керек, бирок мага окшогон көрүүчүлөр түшүнбөй калат. Така деген бул эмне деп. Дыйкандар көрсө түшүнөт өзү. Мисалы, ортодогу эгиле турган жери бугор, ал жери канча болуш керек? Кенендиги 2 метр, 1,5 метр болуш керек. 1,5 метр болуш керек, Анан кийинки бугорго чейин ортодогу чуңкур жери канча болуш керек? Ушул. Аралыгында 1,90 агат калыш керек да. 1,90 агат калыш керек, 3 тага. Күзүндө тоңдурма кылып коебуз. Күзүндө тоңдурма кылып коебуз. Анан кийин жаз келди, мынакей. Эмнеден иш башталат? Жаз келгенде эле ошол фреза салып туруп эле агат алып пленканы тартып жабылып коюлат. Агат алабыз, пленканы тартып, өзүнүн эмесине ыңгайлуулаштырып, 1,5 сплошной пленка жапса болот. Биз 90-дукту агат менен кошо жапканбыз. Пленкаңыз эмне болду азыр, агаттын ортосунда турган. Анан пленка жапкандан кийин уже апрелдин башында көчөттөрдү алып чыгабыз. Көчөттөрдү апрелдин башында уже жерге отургуза баштайбыз. Ямачка кылып. Ямачка дегениңиз эмне? Тешип. Пленканы эле тешип отургуза беребиз, Күлөктөрдү отургуза баштайбыз. Отургуза беребиз. Андан кийин кандай болот агротехникасы? Андан кийин отургузгандан кийин ошол өзүнүн агрономдору менен консультация алганбыз. Ошо антистреске каршы ошол дарылар чачыш керек. Себептерин кылып. Андан кийин ошол өзү бир аз убакыт өтөт. Арадан 1 жумадай. Ошол убакытта уже коондор палак атып уже чоңоюп калат, 2 карыштай болуп. Анан кийин мочавина салыш керек. Мочавина кантип салабыз? Мочавинаны ошо пленканы ачып туруп эле, биз дагы 90-дук бириктирип жапкандыктан агатты ачып, пленканы ачып туруп эле салып кайра жаап коюш керек. Ортосунабы? Жаап коюш керек. Ошондо анын максаты агаттын ичиндеги чөптөр дагы өлөт, пленканын ичинде күйүп. Анан дары эрип ошол жерде анан коондорго тамыры менен азыктана баштайт. Примерно ал учурда мында 1 карыш болуп калат уже. Ошо 1 карыш болуп калат, 2 карыш болуп калат. Андан кийин агротехникасы кандай болот? Андан кийин ошол витаминдерди берип туруш керек. Витаминдер. Жалбырактан. Кошумча дополнительный жалбырактан аппарат менен витаминдерди тез-тез жана тамырына өздөштүргөнү, боюн өздөштүргөнү, боюна ошол витаминдерди сөзсүз берип туруш керек да. Витамин, кошумча витамин. Канча күндө бир? 3 күндө бир, 4 күндө, 5 күндө бир чачып туруш керек.
Өзү ошол агрономдун кеңеши менен чачыш керек ошондо. Туура болот ошондо. Эмесе зыян келип калышы мүмкүн. Так, эгип алдык, витаминдер берип атабыз. Андан кийинки кантип суу беребиз? Андан кийин ошол дарыны бергенден кийин ушу арадан 1 жума же 2 жума өткөндө уже коондар гүлдөп түйө баштайт. Гүлдөп түйө баштагандан кийин Эккенден кийин канча күндөн кийин? Эккенден кийин 2 жумадан кийин. 2 жумадан кийин эле гүлдөп 2 баштайт. жумадан кийин түйө баштайт. Уже 1 жумадан кийин түйө баштайт. 2 жумадан кийин уже чоңоюп калгандан кийин ошол бир суусун берип коюш керек. Суну пленка болсо, пленканын үстүнөн эле агызып берет. Пленканын үстүнөн эле агызылып берет. Ошол пленка менен үстүнөн аккандыгынын себеби ошол пленка лоток болуп калат. Суу тезирээк агат. Тезирээк аккандыктан коонго суу көп зыян бербейт да. Ушу коонго көп зыян бербей, суу тезирээк агып түшүп кетет пленканын үстүндө. Ошондо коонго көп Бирок пайдараак. пленканын астынан суу сиңеби? Суу сиңет, ным болот. Ошол дарыны дагы агып кетпейт. Ошол дарыдан коон тамырдан азык ала берет. Гүлдөдү, түйүп калды уже, Ооба. Дагы кандай кийинки кадамдар кандай болот? Гүлдөп түйүп калгандан кийин ушу гүлүндө ушу курттарына каршы дарылар чачылат. Мосфилан, Нурел деген. То есть уже азык берип сугаргандан кийин уже курттары пайда болот. Курттары Уже коргоо иштери башталат, коргоо иштери башталат. Ошого каршы дарылар чачып турулат. 1 жумада 1, 10 күндө 1. Курттарына защита беребиз. Ооба. Андан кийин дагы кандай агротехникалар болот? Андан кийин ошол трактор жүргүзөбүз. Чызыл салдырабыз, культивация салдырабыз. Анга чейин коон өзү бул коон 50-55 күндө пишиш керек да. Эккенден кийин. Эккенден кийин 50-55 күндө пишиш керек. Эккенден кийин жерге отургузгандан кийин, жерге талага чыгаргандан кийин 50-55 күндө пишиш керек. Ошонун тегерегинде иштөө берип калыш керек да. Андан кийин ушу 1-2 жолу чызыл жүргүзүп, уже кийин уже палак таралат. Палактары таралгандан кийин уже анга чейин коон уже 1 кило 2 кило эле болуп калат. Тез чар коон болгондуктан. Андан кийин экинчи дарыны берип сууну бергенден кийин уже 50-күндөн күндөн баштап коон уже пыша баштайт. Уже алгачкы коондорду быша баштады. Быйыл мисалы эң алгачкы сатканда баа канча болчу? Килограммда саткан базы 28 майда үздүк. Ошондо 90 сомдон саттык килограмм. 90 сомдон саттык килограмм. Бир коон азыр канча килограмм чыгып калат? Бир коон азыр ушул коондар эң кичинекейи 3,5 кило болсо, булар 4 кило, 4,5 килодан чыгат. Орточосу 3,5 килограмм. 3 килограмм деп коелу эле. Канчадан саттыңыз? 90 сомдон. 90 сомдон. Ошондо 3,9'ун 270. Туура эле Нуржигит? 270. Бир коон 270ден саттасыз. Бул жакшы баа да. Жакшы баа. Андан кийин бирок баа түшүп атабы бирок? Андан кийин баа түштү. 50дөн саттык, 40тан саттык, кийин 25 ушинтип түшө баштады. Демек бул жерде эң маанилүү жери эрте бышырып алыш керек экен да. Эрте бышырып алыш керек. Канчалык эрте бышырсаң, ошончо кымбат сатылат. Ошончо кымбат сатылат. Азыркы учурда мисалы сиз 55 күндө бышырдыңыз, Ооба, 50-55. Ушул кайсыл күнү эктиңиз эле? 5-апрелде эккен. 5-апрелде эккенсиз, кайсыл күнү бышты? 28-27 майда үздүк. Ушуну дагы да бир аз эртелете турган бир аз ыкмалар барбы? Кандайдыр бир үстүн жаба койсок, ыкмалары бири ушу дуга кылуу. Дуга кылыш керек. Ушу эккенден кийин эле зым тартып арка кылып. Зым тартып үстүнөн пленка же агроспан. Агроспан тартып. Кайсынысы жакшыраак экен? Агроспан жакшыраак негизи. Себеби? Ошол суукту өткөрбөйт. Жылуулукту дагы бирдей температурада кармайт. Пленка жана ысып кетиши мүмкүн. Ысыкта ысып пленка. Суукта суук болуп кетиши мүмкүн да. Эгерде аны үчүн дуга кылыш үчүн бир аз эртерээк эгиш керек да, Баары бир 55 күндө бышат да. Анда апрелдин башында эмес, ушу марттын 20-ларынан башташ керек. Дуга кылыш үчүн. Ошондо бир 5 күн же болбосо 10 күн эрте чыгып калат экен да. 5 күн эрте же 10 күн эрте чыгат, ал маалда уже 150 сом, 200 сом убагында чыгарсак болот да. Достор, бул дегени 90 сом болуп аткан болсо, азыркы учурда чыгат. Эгерде бир аз эле расход кылып, дуга кылып үстүн жаба турган болсок, тим более аларды бир алгандан кийин 3-4 жыл колдонсо болот. Ооба.
эки эсе кымбат сатып алса болот экен да. Эки эсе кымбат сатып алса болот. Ушу арзандап кеткиче сатып бүтсөк болот да. Ошондой дуба кылуу жолдору менен эге турган болсок. Мына урматтуу фермерлер, биз жанагы баа түшүп кетти деп беребиз го. Ошон үчүн бааны бир аз кымбатыраак учурда чыгарганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Буюрса эми быйыл канчанчы жылы өндүрүп атасыз коонду? 5-6 жыл болуп калды. 5-6 жыл Дакара болду. эккениме ба. Эккениңизге? Эккениме. Сиз коондон башка дагы эмне өндүрүш? Коондан башка дарбыз эгебиз, маке эгебиз ушул. Башка өндүрүштөрдү. Помидор эгебиз. Коон основной. Основной коон. Коон, Мисалы, жылдан жылга опытный болуп баратасыз да сизчи. Быйылкы кылган кемчилигиңиз кайсыл? Анан ошону эмди жылы эмнени оңдойт элеңиз? Быйылкы кемчилдиктерибиз жерди туура даярдоо. Жерди кичине туура эмес даярдап койгон экенбиз. Тагыраак айтсаңыз, эмне кылып туура эмес даярдадыңыз? Могу фреза кылганда жерди өтө майдалап таштайт экен да. Жерди өтө майдалап таштайт экен да, агат алгандан кийин сууну айдаганда. Уже суу жер жумшак болгондуктан 3 чейин тебип атат да суу. 3 чейин тебип көп ным сакталып калгандыктан коондар көп кыйналып калат, өсүүгө стресс болупчу. Ошол жагы жерди даярдоо ыкмасында биз буюрса эмди жылы ошону оңдойсуз. Эмди жылы ошону оңдошко аракет кылабыз. Бирок жылда ушундай нерсе болобу? Жылдан жылга эми кийинки жылы мындай кылышым керек экен, дагы мындай. Анан кийин Элгизбек байке, мына быйыл ар бир эле өндүрүштүн өзүнүн кыйынчылыктары болот, ар бир жумушта элечи. Быйыл эң мындай кыйынчылык болгон именно ошол коон өстүрүп жатканда эмне болду сизге? Кээ биркилер айтып калат, шире түшүп кетти дейт. Шире менен эч мындай күрөшө албай койдук дейт. Же болбосо бирдеке чачып алып күйдүрүп алдык деп калат. Же болбосо дагы бир өзүнүн көйгөйлөрү бар да бунун элечи. Эксең эле сразу болуп калбайт да бул эле. Кыйынчылыктар бизде болгон жок. Жакшы болду, жакшы өстү, эрте пышты. Сатуу маселеси кичине кыйналуу болду. Базар маселеси, сатуу маселеси кичине кыйын болду бизде. Тагыраак айтсак, кайсыл жери? Тагыраак убагы коон башка Өзбекстандан өтүп арзандап кетти, эрте арзандап кетти. Эрте арзандап кеткен менен, бирок коондар түшүмдүү жана чоң болгондуктан туура жакшы карагандыктан, агрономдор менен туура иштешкендиктен биз түшүм жагынан, сыпат жагынан жакшы алгандыктан бул арзандан болсо дагы бизге актап кетти да. Көбүрөөк түшүм алып, арзан болсо дагы бирок жакшы сатып алдык. Өндүрүш көп дең, Өндүрүш көп. Туура да, мисалы, эгерде 100 сомдон болгон учур болсо деле, мисалы, 1 гектардан мисалы 50 дана алсаң, мисалы дейм, андан көп аласың гочу. Эгерде баа түшүп кеткен учурда деле 70-80 болуп калса деле, бирок 100 дана ала турган болсоң, кайра өзүн актап кетет дең. Актап кетет. Ошондуктан биз азыр ошол коон эккенде урукту туура тандоо, оригинал урук алуу жана ошол агрономдор менен тыгыз байланышта болуу жана туура витаминдерди, туура дарыларды берүү бул түшүмдү арттырат жана көлөмүн чоңойтуп, сыпатын өстүрүп берет. Ошо кальций, калийлерди берип, кошумча витаминдерди берүү менен коондар мындай чырайлуу болот, чоң болот. Ошондо базарда арзан болсо дагы килограмм көп болгондуктан бизде түшүм кымбат актап кетет да. Актап кетет дең. Анан мисалы башка дыйкандар баары эле сиздей болуп мындай ийгиликтүү шыгыретип пышыра алган жок да быйылчы. Көпчүлүк дыйкандар эми угуп атасыңар да бири-бирин карап. Көпчүлүк дыйкандарда эмне кемчилик болуп атат? Эмне ошибкасы болуп атат? Бул кемчиликтердин бири ошол туура азык бербегендик жана анан ошол агрономдор менен консультация, кеңеш албагандык болуп калып атат да. Убагында дары бере албай, убагында суу бере албай, убагында коргой албай жанагы шире, курт, кумурскалардан. Анан негизгиси
көбүрөөк ошо кошумча витаминдерди көбүрөөк чачыш керек. Мисалы, ака, бул коон өндүрүшүндө кандай зыянкечтерге туш болот? Коон өндүрүшүндө негизгиси курт, негизи. Курт. Аны ошол гүлдөгөн убактан баштап чача баштай турган болсо, курт түшпөйт. Түшпөй туруп бир обработка кылып коюш керек. Шире, заң коонго көп түшөт. Негизи мына дакара дегенге заң көп түшө бербейт. Көтөрүмдүү болот да бунун кайнагыч. Анын өзүнүн бул курту бар буна. Жана гүлдөгөн учурда пайда болот да, анан кийин түйүп ошондо менен ичине кирип кетет. Ошондо калып кетет. Ошону убакта гүлдөгөн убакта ушу коргоп калыш керек. Дарыларын чачып коргоп калыш керек да. То есть зыянкечтери курт, шире, заң, кандай оорулары бар бунун? Кандай жаңа гриппке оорулары бар? Бунун оорулары негизгиси пышканда билинет. Мына оорусу. Могу карала болуп турат го. Мына карала, мен байланышып, силердин агрономдор менен байланышканмын да. Ушул калий жетишпегендиктен. Недостаток элемент. Бул товарда уже витти жоготот. То есть буга туура азык берип туруп эле, туура азык берип, макро, микро, мезоэлементер менен толтоп туруш керек экен да буну. Мынунда жок, мисалы үчүн. Мына таптаза, сапсары. Муну базарга алып барса, азыр бирөө билинбегендиктен бир портерден 20-30 ушундай чыгып кала турган болсо, уже витти бузат. Уже адамдар албай калат мына витти бузгандыктанчы. Ошондуктан ошол туура витаминдерди берип тура турган болсо, мындай таза тунук боло турган болсо, базарда жакшы өтүмдүү болот. Анан ака, мисалы кээ бирлеринде ушул 90%, 50%, 60% ушундай дыйкандарда ушундай оору менен болот. Ошо азыктарды кысып койгондон болот экен да бул, туура бербегендиктен, аз бергендиктен. Анан дагы бир суроо да. Мисалы, сиз бул жерге канча жылдан бери коон эгесиз? Мен көп жылдан бери коон эгемин, Дакара Эфадин. Жок, именно ушул жерге. Ушул жерге биринчи жолу эгишим. Анан мындай, бул суроону эмнеге көрөт атам? Себоборот деген бар го биздечи. Жылда эле ошол өндүрүштү бир жерге эге берсе болбойт. Бир жерге эге берсе болбойт, ооба. Ушунча жылдан бери өндүрүп келип атасыз. Кайсыл өсүмдүктөрдөн кийин ушу коон эгиш керек? Анан кайсыл өсүмдүктөрдөн кийин ушул коон эккен болбойт? Негизи пахта беденин ордуна коон эксе, таза жакшы болот. Мен жүгөрү, мака. Жүгөрүнүн ордуна дагы, негизи жүгөрүнүн ордуна жана гербицид, чөпкө каршы дары чачылбаган болуш керек. Эмесе коонго зыян келип калат. Достор, жүгөрү бизче айтканда мака эккен дыйкандар билет. Чөпкө каршы гербицид чачылат. Чөптү өлтүрүш максатындачы. Ошол кээ гербицидтер бар, достор. Чачкандан кийинки жылы жүгөрү мака эксе боло берет, бирок андан башка өндүрүш эге турган болсо, жанагы гербицидтин таасири ошого тийгизип калышы мүмкүн да. Ошого жүгөрү эгип атканда, гербицид тандаганда сөзсүз түрдө ошого көңүл буруңуздар. Кээ гербицидтер бар, кийинки жылы таасирин бербейт. Бир жылдык гана да. Кээ дарылар бар, 2 жыл, 3 жыл бою ошол жерде калып кетет. Кийинки жылга ага билбестен ушу коон сыяктуу же помидор сыяктуу бирдеке эги болот дагы. Анан кийин бул жагы түшүм болбой. Ана калас болуп тура берет да, бул жагычы. Эмнеден өспөй калды, ушундай болуп тура берет да. Ошого Элизбек байке туура айтты. Анан, то есть жүгөрү, пахта, бедеден кийин коон жакшы болот. Коон жакшы болот. Коондарыбыз негизи жакшы болот. Коондарыбыз жакшы болот. Канча жыл ушул коонду бир жерге эге берсе болот? Бир жыл эгиш керек, экинчи жылы башка жерге эгиш керек. Жыл сайын алмаштырыш керек экен. Жыл сайын алмаштырыш керек. Болбосо, тажрыйбада көрүп жүрөбүз, кийинки жылы эккенде жакшы болбой калат. Түшүм азайып калат да. Түшүм азайып, чоңойбой калат. Бул Дакара өз стандарт боюнча 1,5 кг, 2 килограммга чейин болуш керек да, китеби боюнча. Азыр бизде мына 4 кг, 5 кг, 3 кг чоң болуп кетип атат да. Ошондуктан туура азык берип, жакшы карай турган болсо, ошону түшүмдүү болот. Базарда арзан болсо дагы түшүмдүү болгондуктан бизде актап дыйкандарды актап кете берет. Канча жолу сугарасыз буну башынан баштап бышканга чейин? Бышканга өзү көп суу ичет бул Дакара. Дакара Эфадин өтө көп сууну көп ичет. Канча күндө бир?
3 күндө bir başında şu bir jumada 10 күндө bir su koyula başlaydı. Уже tüyüp kalgandan keyin tez su koyula. Мынакей, буюрса эфирибизде жыйынтайын деп калдык. Жаңы баштап аткандарга, же болбосо эмди жылы коон эгем деп аткандарга bir 5 кеңеш бериңчи. Ушуларга көңүл бургула депчи. Кайсыл кеңештерди берет элеңиз? Birinci koondu, dыйканчылыкты баштайм деп аткандарга жана эмки жылы коон эгем дегендерге Биринчи кеңеш. Birinci kеңешим бул урук тандоо, туура тандоо. Урукту кимден алуу? Мисалы үчүн азыр базарларда, мал базарда ар жерлерде коюп алып сатып атпайбы? Коон сатып атат. Ошол магазинден барып алуу, магазинден барып ошол консультациясы агрономдору менен болот көбү негизи. Демек, биринчи кеңеш туура урук тандоо. Урук тандоо, кийин ошол менен ошол магазин менен договор түзүп алуу. Мен урук алам сизден. Урук алам. Кийин ошол өстүрүүдө мага жардам бересиз. Кеңешип турабыз. Кеңешип турабыз. Сопровождение кылып берип турасыз. Сопровождение кылып турат, телефондон, WhatsApp'тан сүрөттөрүн таштап, видео кылып кандай дарылар чачуу. Кийин жерди туура тандоо. Так, биринчи бул кеңеш урук тандоо болду. Урук Экинчи тандоо, агроном туура тандоо. бир агроном менен мындай ошол урук алган адам менен өзү сүйлөшүп алыш керек. Болду. Биз сиз менен байланышып турабыз, тыгыз байланыштуу. Күндө чалам, күндө WhatsApp'тан кызматташабыз, ооба. Кийин жерди туура тандоо. Үчүнчү жер кантип туура тандайбыз? Жерди туура тандоо ушул пахтанын орду, беденин орду таза жер болуш керек. Жүгөрүнүн орду эгерде гербицид чачылбаган болсо, баспаган жер болуш керек да бул. Так, хорошо. Жерди туура тандап алдык. Төртүнчү кеңеш. Төртүнчү ушу мээнет кылыш керек. Көп иштеш керек. Көп иштеш керек, көп мээнет кылыш керек. Ушу бешинчиси туура сатуу. Туура сатуу. Кантип туура сатабыз? Ошол сатуу жагында бир аз айтып өтүңүз. Сатуу жагында ошол бул парникте 1 ай болду. Талаада 2 ай боло турган болсо 3 ай. 3 ай. 3 ай. Эми сатууда дагы кичине базарга барып сабыр кылып чыдап, жакшы сатышка аракет кылыш керек да. Арзан ордунан берип бербей, кичине базарга барып, 1 жарым күн болсо да отуруп болсо ham сатып, ошону кымбатыраак сатып алышка аракет кылыш керек. Канча күн болду терип атканыңызга уже? 15 күн болду, мына 15 күндө уже аяктап калды коондор. Ооба. Бирок кийинки гүлдөр дагы гүлдөп атты. Дагы күнү гүлдөп, азыр дагы муштундай болуп калды. Дагы канчага чейин узарат? Дагы буга кичине азык берип, витаминдерди берип кое турган болсок, дагы үзө беребиз муну. Дагы бир 15 күн. Дагы үзө беребиз. Бардыгы бири 1 ай тереткес да? Дагы 1 ай теребиз. Анан бул уже бүгүнкү кийинки камектери өтө чоң болбосо дагы жакшы пышат. Бирок бул пайдалуу да. Урматтуу достор, буйруса Элизбек акебиздин колдон келишинче ушундай коонду туура өстүрүү жагын мен аябай ушул сурап алган аракет кылдым. Буйруса бул биздин биринчи эфирибиз. Бул видеону колдон келишинче өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздарга, дыйкандарга, фермерлерге, группаларга жөнөтүп коюңуздар. Жана достор, комментарийга жазып кетиңиздер. Коон боюнча дагы мен эмнени сурабай калдым. Жана ошондой эле сиздер кайсыл өндүрүш боюнча мен эфир тартуумду сиздер каалайт элеңер, эфирге комментарийга жазып коюңуздар. Ушул өндүрүш боюнча дагы бизге эфир тартып бер. Жана ошондой эле сиздер билген эгерде эң өзүнүн ишин мыкты билген дыйкандар боло турган болсо, комментарийга жазып кетиңиздер. Ушундай дыйкан ушул жактан болот деп. Биз буйруса ошол менен барып, анын өндүрүшүн сиздерге чагылдырып бергени аракет кылабыз. Элизбек байке, чоң рахмат. Силерге кош келипсиңер. Сиздердин опытуңуздар бир 7 жыл, 10 жыл дегенде ушул опытты алдыңар да. Эми башка дагы дыйкан фермерлер ушундай көптөгөн кыйынчылыктарды басып өтпөй дагы убакыт кетирбестен ушул нерсени сиздерден эле мисалы чагылдырып атабыз азыркы учурдачы. Бизде мисалы бул өрөндө бир 5 адам сизге окшогон өндүрүп эрте чыгаргандан көрө бир 10 адам же 20 адам же машаллах деп 100 адам, 100 фермер ошону чыгарып кала турган болсо, 100 үй бүлө ошондой баада сатып алат да. Баа түшүп кетпейт. Башында канчалык дыйкан көп болсо делечи, Бишкекке жөнөтөт, Казакстанга жөнөтөт. Эгерде объем көп боло турган болсо, экспортко жөнөтүп берет. Жакшы болот да. Ушундай оптуңуз менен бөлүшүп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат, кош келипсиңер. Бурисем коон майрам болот бул жагы. Кичтериңизге ийгилик, ага.
Буюрса кийинки башка өндүрүшүңүздөргө дагы буюрса келебиз. İnşallah. Ben hoş gelsin, rahmat. Allah razı olsun.